максат эмне муну алып келген мыйзамыңардын? Эмнеге штраф салып атасың? Балбақсарлықыч, бұл текшерүүнүн өзүнүн эрежеси менен биз биринчи барган. Кыскача айтчы, эмнеге штраф салган атасыңар, эмнеге көбөйтүп атасыңар? Мисалы, айылдагы киши барып туруп, мал союучу жайга мал сойбой койсо, ошого штраф салган атасыңарбы? Эгерде коммерциялык багытта союсу, эгерде өзүнүн личный пользованиясы болсо, эч кандай эме жок. Урматтуу туугандар, Кыргызстан айыл чарбасы өлкөбүз, биз мал жанды өлкөбүз, малды жакшы жегенди билген, малды өзүбүздүн нуждабызга көп сойгон өлкөбүз. Биз Европа эмеспиз. Биз мусулман өлкөсүбүз. Турцияда деле ушундай проблема бар, азыркыга чейин. Эми буга штраф сала турасыңар, тышка экспортко чыга тургандарга салгыла да. Алар деген экспортко чыга тургандар, урматтуу туугандар, алар и так эле хас болот, международный статус. Анын бардыгы сертификациясы болот. Ички рынокко 10 бука сойсо, ошону алып барып туруп жапкан атасыңар. Кантип болсун ушул? Ички рынокко эттин баарын баасын кымбаттатып, мен эмне үчүн бир 5 бука союп же 3 бука союп алып барып сатайын десем, ошону алып барып туруп цехтен сойдурушум керек. Бул элди кыйнайсыңар муну менен. Ошолду региондогу, шаарлардагы убойный цехтердин баары бизнес да, ама алардан наоборот, силер деген уш жерден ал ички рынокко эт алып чыгып аткан, аларды талкалагандан көрөк, оңдоп бербейсиңерби штраф салгандан көрөк? Субсидировать этип мына акча көп. Минсельхоз программа түзгүлө дагы кредит бергиле. Мына 1 жылга, 2 жылга момундай тип, мындай азыр биз деген бала бакча менен мектептерге өтпөдүкпү типовой кылып. Силер дагы мына 50 000 шаарга чейин, мисалы Тоң районунда, Баканбаевада 50 000 киши баркен, Тоң районунда типовой проект мынакей. 1 миллион сом берем, бирок 1 жылдайын, 2 жылдайын бересиң деп коюп туруп жардам бербейсиң андан көрөк. Штраф салгандан көрөк, ошондой бойный цехтер салып бербейсиңер ар бир райондо. Азыр мен Тоң районунан Жалалетдин Файзович 10 бука союш үчүн Караколдогу мясокомбинатка алып барып сойдурушум керек да. Жүктөп алып, логистикасына акча кетириш керек, бензинине акча кетириш керек. Анан ал этти алып келип Бишкекке сатайын десем, 480 сом болгон этиң 700 болот. Урматтуу депутаттар, бул мыйзамды колдобоңуздар. Бул жеке бизнес, орто чакан айылдагы бизнестерди өлтүрөт бул. Эттин баасын кымбаттатат. Айылдагы фермерлерди 10 бука баккан, 15 бука баккан, ошонун баарын өлтүрөт бул. Андан көрөк өкмөт алып келгиле. Айтып атпайсыңар, мына профицит менен чыгып атабыз деп, типовой алып келгиле дегиле, через айыл банк 3 банкыңар турат мамлекеттик. Айыл банкыңар турат, РСК банкыңар турат, башка банктар турат. Мына миллиардтаган сомду айыл чарбасына берип атабыз, кээ албай калып атат. Ошондон 1 миллиард берип койгула ушул убойный цехтерди оңдош. $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20 ноябрь 2024 жылга сөз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтамын. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми банкың дагы бир жолу кайталап айтып кетсең, 0554 00 70 84 банк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыр карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар, махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ошол үчүн бирдеме болсо эле штраф, бирдеме болсо эле жаза. Ошонун ордуна альтернатива бар да, алып келип туруп бербейсиңерби?
Себеби акылыңар жетпейт. Улукбек Сыргабаевич. Силер только жаза, штраф. Штраф менен каяка чейин барасыңар? Элди кыйнап буттуңар. Уруксат эмес. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен силерден суранам. Чакан бизнести өлтүрүп алабыз. Biz sizge geldik, barken eli sizge muhtaç. Biz sizge şunday bir maşenike pulumuzu aldırıp, al bizge bir yıldan beri işlep, bizim pulumuzu birge bir kol almasını verem dep, almasın. Şöyle menem bizim pulumuzu vermeye koydu. Biz kıynaldık, sizin yardımınız gerek bizge. Bizge köngül burup koyuңuzdu suranabız. Şunu özümüz közömölüңüzge alıp bizge çeçi berүүңүздү suranabız. Biz sizge gana işenebиz. Bizdin köptögön ayılda, barken ayılda köptögön jaşlar ajrашуу bolup atat. Ölümgө чейин bardı. Bul nemeni seçpeseňiz 213 milyondu tavuş kıyın eken. Bizdin dagı men misalı 8 milyon. Men dağı 8,5 milyon. Benimki 24 milyon. 24 milyon. Bul nemeni seçpeseňiz köptögön kantögülөр boluşu da mümkün. Ayılda dagı köptögön jaşlar var. Jaş ballar var. Şunday emek kılıp turgan. Bu nemeni özünüz közömölüňizge alıp berbeseňiz. Sizden soranış. Sizden suranı çıkarıp seçip veriniz. Yakınrak kılıp artık Президент Садыр Жапаров 3 чокуу тоо лыжа кластерин ишке ашырууга арналган жумушчу кеңешме өткөрдү. Мамлекет башчысына бул жылы долбоор ишке ашырылып жаткан жерде объекттерди, жолдорду куруу жана электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн изилдөө иштерин жүргүзүлгөндүгү маалымдалды. Муну менен катар асма жолду, суу топтоочу, тазалоочу курмаларды жана 2 подстанцияны куруу боюнча даярдык иштерин аяктоо пландаштырылууда. Жыргалаң, Бозучук жана Ак булак үч чокусундагы жер тилкелери Кыргыз Куршевел мамлекеттик ишканасына өткөрүлүп берилген. Геологиялык жана экологиялык изилдөөлөр жүргүзүлгөн тоо лыжа базасын куруунун. Эртең Бишкекте көчөлөр жабылат. Эртең 19 ноябрда Кыргызстан менен Ирандын футбол беттеши өтөт. Саат 14:00 тарта оюн бүткөнчө Тоголок Молдо көчөсүнүн Чүй проспектисинен Фрунзе көчөсүнө чейинки бөлүгү, ошондой эле Фрунзе көчөсүнүн Тоголок Молдо көчөсүнөн Панфилов көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылат. Ошол райондук профсоюздар мурун өздөрүнүн шайлаганга отчет берип келген да. Туурабы? Ал эми бүт баары жеңишинен сүйлөшүлгөндөн кийин өзүнүн адамдарын коюлат экен 20-30 адамды. Шайланганда кайра эле ошо шайлана берет экен да. Экинчи ошо дагы бир суроо жаралып калды. Ушунун негизинде мына райондордо 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан бери отургандарды азыр кандай кылып ушуну жакын арада кандап чечип атасыңар? Ошолор болду эми бүттү. Башка мындай элдин арасынан келип кызмат кыла тургандар келеби? Кандай болот ушул? Азыр райкомдордагы, обкомдордагы өздөрүнүн уставтарын каптоодон өткөзгөн жана жогоруда айткандай тармактык комитетке 2 жылдык мөөнөттөн кызматты ээлебесин дегенди киргизгенде, ошону киргизгенден кийин гана бул маселе чечилишүүдө болуп атат. А болбосо деген өздөрү сиз айткандай тымызынан сүйлөшүп алып эле жер-жеринде өздөрү чечип алып атышат да маселени. Устав көзгөр кирмейинче бул чечилет. Түшүндүм. Эми мурдагы атасынан калганда тургандар бар экен да, же сизге маалымат жетпей атабы? Жок, толук 20 жыл, 25 жыл, 30 жылдан бери, кеминде 10 жылдан бери ушуга иштегендердин баарын тазалап аласыңарбы? Кандай аласыңар? Процесс бүтүрүп аларды бүт баарын кетириш керек. Коркпой, үркпөй эле кетирип, тазалап, анан мындай арасында жашы, накай бүт жаш өтүп калган маалымат келсе керек сизге. Туура бар. 70 жашта, 65 уже 30 жашында профсоюздордун төрайымы же төрагасы болгон болсо, мына азыр 60-ка чыгып тур да. Бар да сизде маалымат. Ошонун баардыгын тазалап, жок кылып туруп, арасында жакшынакай иштей турган улан кыздар бар. Жаштарга да бериш керек да. Олар жаштар жаңыча иштейт. Анан эле жанагы жаман көрүшпөсүн, ошол картайганда деле ошол жерде доконца турам дегендер бар экен да. Болбойт андай. Ошону неме кылып, контролдоп, жакшы неме чара көрүшүңүз керек.